Жанагы мыйзамды талкуулайбыз дейсиңер. 5 жылдан бeri талкууланып келатат. 5 жылдан бeri. Bir топ депутаттар сунуштаган 3%, 5%, 7%, 9%. Бул биздин 5 жылдык ишибизде талкуу эмес, бүгүн акылдашайлы эмес. Талкаланып, ал канча жолу акылдашып, канча жолу отуруп, канча жолу сүйлөшкөн. Бунун эмнесин акылдашабыз дагы? Эмнесин? Мен мен акылым жетпейт да силердин ушундай түшүнүүңөргө азыр. Бүгүн көпчүлүктүн талабы, элдин талабы, жаштардын талабы, жаңы партиялардын талабы, кечеги болгон окуяга негиз болгон маселени карайлы десек, сиздер отуруп алып азыр ар түрдүү башка жактарга буруп атасыздар. 120 көп деп атабыз. Макул көп болсо 120 не отурабыз анда? Таркап кетели анда. Не отурдук? 120 депутат сонун отурдуңар 5 жыл. Бири-бириңерди мактап, кошоматчылыкты кылып, кошоматчылыктын коюн союп. Эми бүгүн 120 көп болуп калдыбы? Силердин сурооңор бүткөндө. Айнанайындар. Келгиле, 120 референдум мындай туруп турсун, аны кое туруп, аралаштырбагыла мына мыйзамга. Мына бул 3 өзгөрүүнү кабыл алып берели. Кабыл алып берели. Азыр кечегиде болгон окуяда бизге аз болупту, ошо 120'ыбызды кошуп кубалаптыр ошо жаштар. Биз да кетишибиз керек эле. Мына азыр бүгүнкү күндө ушул жана абил бийлер жаман көбөйдү да. 4 президенттин, 5 президенттин башын жеген абил бийлер бүгүн дагы мынандай кылып койсок боло берет, мынандай кылып койсок боло берет, жол ачып берген. Ошо сыңган кылычтагы абил бийди айтып атам мен. Окугандар билип түшүнүп атасыңар. Жол ачып бермейлер. Боло берет менен мына кел. Конституцияны бузган бул эң оор кылмыш экенин унутпагыла. Барыңар жооп бересиңер эртеге. Тарых бизден кийинкилер ошондо сурайт. Бүгүн ушу конституцияны бузуп, туура эмес мыйзамдарды жакка кеткенибизди баарыбызды ордубузга коет. Эсиңерден чыгарбагыла мындан мурунку болгон окуяларды. Рахмат.